Жуманын алгачкы иш күнүндө адаттагыдай айылдыктардын абалы тууралуу кепти баштайбыз. Кутмандуу кечиңиздер менен назарыңыздарда НТС каналынын элет көрсөтүүсү. Студияда мен Эрнис Байсалбеков. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Борборго жакын жайгаштарда жашоо шарты катаал айылдар бар. Алардын бири Жайыл районунун Кара Суу айылы. Улуттун унутулган өнөрүн жандандырган айылдык ата. Талас районунун Орто Арык айылынын тургунду өзгөчө ыкмада шамшар бычактары жасап келет. Ааламга жол айылдан башталат. Алыскы Актала районунун Чолок Кайын айылындагы мектебиндеги өзгөчө ойлоп тапыштар. Жайыл районунун Кара Суу айылы Борбор калаадан 100 эле чакырым алыс жайгашкан. Башка өрөөндөргө салыштырмалуу шаардын шамалы жакын соккону менен аталган айылда жашоо шарттары бир топ эле катаал дешет андагылар. Жол, көпүрө, социалдык имараттардын начардыгы айылдагылардын башкы көйгөйү. Бул боюнча айылдыктар аткаминерлерге кайрылган менен алар тараптан эч кандай алгылыктуу жооп болгон эмес. Айылдыктардын абалы менен биздин кабарчыбыз жеринен барып таанышып келген. Кара Суу айылы Казакстандын чек арасынан болгону 20 чакырым алыстыкта жайгашкан. Алгач айылга барганыбызда чогулган эл жабыла чечилбей келген маселелерин айта башташты. Айтор көйгөйлөрү бир топ эле экен. Алардын эң негизгиси жер маселеси. Тургундарга үй салуу үчүн жер бөлүнүп бербегендиктен 2-3 үй бүлө бир үйдө баш калкалап келет. 3 эркек бир үйгө батпай жатат азыркы күндө. Квартирага жашайын десе дагы айылда квартира жок. Шаардагы квартиранга бербейт. Бош үйлөргө жашап атышат, бирок бош үйлөр да уже жок калды да. Аз күндө эми ошолор кандай жашоо жашайт да? Биз участка сурап жатабыз, могу жерден участка берилбей жатат. Анан өткөндө жаш балдар мына ушул жерден чогулуп собрание кылып, мына жер самозахват кылабыз дейт. Анан биз токтотуп койдук, ай балдар самозахват кылсаңар, бул өкмөттүн закону боюнча соттолуп кетебиз. Болбойт деп токтотуп койгонбуз. Ошо менен биз айыл өкмөткө кайрылдык. Андан чоңдорго кайрылдык, бирок муну айыл өкмөт чече албайт экен. Айылда мындан сырткары көйгөйлөр көп. Мындан бир топ жыл мурда салынган маданият үйү эскирип, тамтыгы чыккан. Ошондой эле Кара Суу айылында ичкен суу, сугат суу, жол маселеси көп жыл аралыгында чечилбей келет. Айылдын жолунун начарлыгынан коомдук унаалар да жүрбөйт. Жалгыз бир гана маршрутка каттайт. Жолубуз жарабайт эмес, жолубуз жок. Кыш бою канча кыйналып, канча машинабызды тартып кетип, лотоктуларга урулуп, машинаны талкалап, элдин жүрөгү түшүп кетип, билбейм, ышылып катуураак айтайын десем болбойт, бул телевидение. Эми жолду вообще эч ким карабайт. Буякта эл жашабайт деп ойлойбу, же эмне деп ойлойт, билбейм. Жылда 1-2 жол кырып койсак, как попало. Кырдыңбы кырдың, ышкылып галочка үчүн эле. Кара Суу айылында спортко кызыккан балдар көп. Бирок мектептин спорт залына барып машыккандан же топ ойногондон коркосуң. Себеби анын абалы оор. Жаган сайын үстүнөн суу тамат, дуалдары жараңка. Ушул жерде айылдын проблемалары, биздин жаштардын көйгөйү спорт залыбызды көрүп атсыздар. Спорт залдын жараксыз абалынан биз ушул жерде айылда спорт комплекси жоктунан биз азыр жаштар спорт зал салайык деген өзүбүздүн оюбуз бар. Ушул спорт залды мен көрсөтө кетейин, салайык турган проектибизди. Мына спорт залдын алды ушундай болот. Спорт залыбыздын бул капталынан бул схемасы. Ушул өкмөт тарабынанбы, айыл өкмөт тарабынанбы бизге ушул жаш балдарга спорт залга жардам бергенге биз суранабыз. Мектептин имаратында айылдык бейтапкана жайгашкан. Бейтапкананын абалы спорт залдыкынан айырмаланбайт. Жамгыр жааганда ичи тар болгон бейтапкана көлчүккө толот. Бүтөйм, кайра деле болбойт, шпакловка сыйпайм, анда деле болбойт, кайра капотет кат. Терезеден да жамгыр бери акканда суу агат ичине. Айылдын четинде орун алган көпүрөнүн абалы элеттиктерди кыйнап келет. Тургундар бул көпүрөнү оңдотолу дегенде эки көзү төрт. Учурда дыйкан чарба иштери кызуу жүрүп жаткан кези. Эгин талааларына баруу үчүн дал ошол көпүрөдөн өтүүгө туура келет. Жүк ташуучу унаалардын кээ бири өтсө, кээ бири айылда айланып, алыс жол менен барууга аргасыз. Биздин айылдын көңгөлүү маселеси ушул биздин көпүрө. Ушул көпүрөдөн биздин
балыс да өтөт, техникалар да өтөт. Жаз келип калганын себебинен бул көпүрөдөн арпа булай сепкен селкада өтө албай калып 10 километр айланып өтүп атабыз. Берден уйлар кулаган, койлор кулаган, жыртыктары аварийный состояние турат бул көпүрөбүз. Техникалар кирип кеткендер болгон, капталдап кулап калган күндөр болгон. Күндүз дагы азыр өтүп атабыз, кечинде өткөнгө невозможно. Көпүрөнү оңдоп берүүнү суранып, тийиштүү органдарга кайрылганда жапа тырмак өзүңөр эле акча чогултуп оңдоп албайсыңарбы деген жооп айтышкан. Элдер буга чейин эле бир топ иштерин өз күчү менен бүтүрүп алышкан. Азыр болсо спорт залдын пайдаланып тургузуу үчүн каражат чогултуп жатышат. Бирок качанкыга чейин өзүбүз бүтүрөбүз деп айыл тургундары нааразы. Биз кече мына трактор киратуу жерден селка түшүп кетип, мына яма болуп калды. Муналар ажырап барат, уже суу жеп, мына ямалар ажырап барат бул көпүрөбүз. Жергиликтүү бийликке кайрыла берип тажаганбы, айтор айылдыктар бул маселени жогорку жактагылар эле чечпесе болбой калды дешет. Баарынан кызыгы 7 жылдан бери айыл өкмөт башчысынын ордун ээлеп келген Жээнбаева Насипа бул көйгөйлөрдү чечүү колунан келбесин айтып, каражат жетишпейт деген баягы эле курулай жообун берди. Кичинекей айыл өкмөтбүз, тыйыныбыз дагы аз, акчабыз. Бир чоң жумушту бир жумуш жасайлы десек, анын баарысы чоң акчага келип такалат экен. Тем более порталга госзакупкага берген кезде ал асмандын башы болуп эсептейт экен. Мисалы үчүн айылыбызда бир кичинекей бир 10 миңге жасала турган приблизительно жумушту ал госзакупка порталга берген кезде ал анын баасы 2 эсе 3 эсе болуп кетет экен. Анан ошондой кыйынчылыктар бар. Эми буюрса жанагы эмелердин баарысын ошо жазда күн жылыса жасап баштайбыз. Көйгөй бар. Буюрса чечилет деп атабыз муну маселени. Мен дагы ушул азыр бир аз күн жылып эметсе, ошо бюджетибизди жаңы эле кабыл алдык. Биз ушу 3 айдан бери мындай марттын аягында гана кабыл алдык да. Айылдыктар баарын тегиз оңдоп түзөп берүүнү сурангандан алыс, бирок ошентсе да айылга кичине болсо да көңүл бөлсө жакшы болмок дешет. Оштогу протез заводу Япония мамлекет тарабынан жаңы заманбап станоктору менен камсыздалды. Айта кетсек, буга чейин элет көрсөтүү үчүн аталган завод техникага муктаж деп айтылып келген. Буга ылайык мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга протездер кечиктирип жасалып келчү. Буга ТСРден калган станоктордун эскилиги жетип, керектен чыгып калгандыгы себеп болгон. Эми жаңы техникалар заводдун жумушун 10 эсе жеңилдетти дешет адистер. Анткени күнүгө мурда 10 пар бут кийим чыгарылса, эми 100 бут кийим чыгарга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кубанычты самалык тууралуу кененирээк аймактык кабарчыбыз Гүлжан Алтымышбаева айтып берет. Муну өзгөчөлүгү буга караганда 20-30% бул мына добуш аз. Нема болбойт. Ыңгайлыгы мына көрүп атасыздар кандай иштегени. Бул жиде шумный, андай болот. Буну эми жакшы бул, бирок жогон протездар кийгенде унга неудобно. Бул менен иштешке туура келип калат. Оштогу ортопедиялык буюмдарды чыгаруучу заводдо иштеген адистердин 90% 30-40 жылдан бери эмгектенип келген жумушчулар. Андыктан заводдун ишинин кыйынчылыктарын жон териси менен сезип билишет. Аталган завод Ош, Баткен, Жалал Абад областарындагы 1,5 миңден ашуун ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга акысыз кол, бут протездерин жасап, жана ортопедиялык илдети бар адамдар үчүн атайын бут кийимдерди, корсеттерди тигип беришет. Мекеме 1964-жылы ачылган. Ошондон бери станоктору, техникалары жаңыланган эмес. Мурда эски станоктордо иштечү эми аларда мындай функциялары аз эле, көпчүлүк эми мындай кол менен аткарылуучу. Келген жабдуулардын негизинде протездик ортопедиялык буюмдарды жасоо шарты дагы шартында өзгөрдү. Биздин адистердин ишке кызыгуусу күчөдү, иши жеңилдеди, жасалуучу буюмдардын сапаты жогорулады. Жаңы станоктордун дээрлик бардык электр энергиясы менен иштейт. Мурдагы станоктор кол менен иштеп, ашыкча күчтү талап кылып келген.
Жаңы станоктордун жардамы менен жумушчулардын иши 100% жеңилдеп, мурдагыдан 10 эсе көбүрөөк буюм чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Эми майып адамдар айлап жылдап кезек күтүп отурбай, протездерин өз убагында алмаштырып турушат дейт мекеменин директору. Зданиясы 64-жылы курулуп бүтүп, ошондон бери биз түштүк регион Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга кызмат көрсөтүп келебиз. Протездик ортопедиялык буюмдарды жасоо менен. 2015-жылы июнь айында Япония элчилигине Кыргыз Республикасындагы өтүнүч кат менен кайрылган элек. Ушундай жабдууларыбызды жаңылап берүү тууралуу. Жаңы техникалар Япония өлкөсүнүн гранттык негизде берилди. Жалпы суммасы 86 000 АКШ доллары. Бирок техникалары жаңыланганы менен аталган заводдун бардык көйгөйлөрү чечилип кеткен жок. Мекеменин имаратынын эскилиги жетип, капиталдык ремонтко муктаж. Чатырынан суу өтөт. Эшиктери, терезелери, полдору эксплуатациялык мөөнөтүн өтөп бүткөн. Бирок каржынын жоктугунан имарат ремонттолбой турат. Улуттун унутулгус улуу мурасын аздектегендер айылда. Кийинки сөз кылчу каарманыбыз Талас районунун Орто Арык айылында жашайт. Жашы 60-тан ашып калса да, каруусунан кайта эле Каныбек атанын ар дайым аркалап келген амалы бар. Ал акыркы 5 жылдан бери Кыргыздын шамшар бычактарын жасап келет. Колдонуш менен жасалышы өткөн кылымдарга жашынып калган бул өнөрдү ал өз алдынча өздөштүрүп алган. Илгеркилердин изин көрсөткөн өнөресинин үйүндө биз да болуп келдик. Күндүн көзү көрүнүп, айланага аптабы тийип калган маалда Каныбек атанын ар дайым аткара жүрүүчү амалы бар. Жумушорду кородогу эле өрүктүн түбү. Жаш кезинде устачылык кесипке ээ болуп, бүт өмүрүн кол өнөрчүлүккө арнаган ата эми 60-тан ашканда жаңы өнөрдү өздөштүрүп келет. Шамшар бычактары менен кылыч жасаганына саналуу эле жыл болду. Ар бир нерсенин өз убактысы болот демекчи. Карлыкка кадам таштап калса да, кол каруусун эми канчарларга карыштырып жаткан учуру. Балдар бул өнөргө кичине менен эле кызыкчумун. Чүйкү атына сүрөт жайын бүтүп келгенден кийин художник болуп иштеп жүрдүм. Анан союз тартап кетти. Анан кийин көкүрөктө жүргөн кыргыз шамшарлар жөнүндө ой келип анан ушу байкуш шамшар, кыргыз шамшары унутта калды эле. Ушуну да бир аракет кылайынчы да шамшар менен мына быйыл 3-4 жыл болду шамшар менен убара болуп атам. Каныбек ата алгач бул куралдарды жасоодун мурда өткөнгө кайрылат. Бирок бул курал-жарактын заты эмес, алардын аталышы тууралуу маалыматтар өтө аз экен дейт өнөр ээси. Аксакалдардан сурайм, эч ким билбейт. Чуус балам, бирок формасы анын кебедеси кандай экен көргөн жокпуз дейт. Анан кыргыздын бычактары тарыхты чукулап отурсаңыз, шамшар деген бар экен, жойкума деген бар экен, шап деген бар экен, канжар деген бар экен, кестик деген бар экен, кылыч деген бар экен. Нардан айтпай да коеюнчу. Ушун бар унутта калып калыптыр. Азыркы балдар билбейт. Бычак, кылыч. Бул кыргыздын кылымдарынан келе жаткан кындуу куралдары. Тарых тамгасы далилдегенде эзелтен элибизде колдонулуп келген бул куралдардын өз ара айырмачылыктары болгон. Мисалы, байыркы канжарлар деп мына колодон жасалган канжарлар. Канжар дегенде эки тарабы бычагынын, же болбосо мийизинин эки тарабында мийизи болот. Буларды канжар деп аталат. Бирок булар өлчөмүнөн кылычтардан эмнеси менен айырмаланат деген суроо туулат. Кылычтар бул көлөмдүрөөк 70-тен 1 метрге чейин жетет. Ал эми канжарлар 35-40 сантиметрге чейин гана таш айкелдеринде тартылып турат. Мына канжарлар ири миздүү болуп турат. То есть канжарлар, шамшарлар убакыттын, мезгилдин, жанакы диндин тарашы менен алда формасын өзгөрүп турган, жасоо техникалары да өзгөрүп турган, кооздоолору да өзгөрүлүп турган. Кыргыздар кындуу куралдарды күнүмдүк тиричиликте колдонуудан тышкары, аларды пайдалануу маданиятын калыптандырган. Буга ар кандай ырым-жырымдар далил. Мисалга дасторкон үстүндө бычак мизин өйдө каратып койбойт, душман көтөрүлөт. Же бычактын изи менен кашынбайт дейт кыргызда. Андан башка да жөрөлгөлөр бар. Баласы 15-ке чыкканда уулу ошол үй тойчук берип, аксакалдар чакырып,
тамак берип, анан аксакалдар чакырганын себеби мына балам 15-ке чыгып жигит болуп калды. Ууга жарап калды, жортулга жарап калды деп баланын белине шамшар такчу экен. Балам жигит болуп калды деп. Бул менин сагарнаган белегим. Бале. Бара келди. Баятаңдын белеги көңүлүңө жактыбы? Iya. Жакты. Ата. Эми кеп кызыгына келип калгандан кийин барыбыз деле бычактардын жасалышы кызыктырып жатса керек. Бул куралдардын жасалышы өткөн кылымдар деле унутулуп калгандыгы ачуу чындык. Бул качан унутулду? Бул унутулду. Бул 14-15 жуңгар чабуулунун мезгилинен кийин бул кол өнөрчүлүктүн улантып келаткан салттары унутулуп калды да, колдонулбай калды. Анан кийинчерээк эсинде калган ыкмаларды жана Манастагы, башка эпостордогу маалыматтардын негизинде азыр кайрадан ошол улуттук курал-жарактарды, ата-бабалар колдонгон курал-жарактардын үлгүлөрүн жасоо боюнча бир кызыгууларды айрым тургундар тарабынан жасап колдоп келатат. Албетте, илгиркидей темир бышырган эч ким жок. Ошентсе да малдуу ата ығы келген темирлерди бычактарга ыктап келет. Анан ата бул шамшарлардын түп нускасы материал эмнеден жасалган азыр? Бу жерде мен эми ата завод изилдеп чыкпагандан кийин мен баягы эле колго тийген материал. Мисалы, мунагы пилораманын аразы. Жок, бул обойма экен, подшипниктин обоймасы. Бирөө клапандан жасалган, бирөө рессордон жасалганы бар. Ушундай да ар кайсыдан көрүп атамдан кимиси жакшы, кимиси начар үчүн билинет өзү. Кыргыз бычактарынын башкаларынын айырмасы анын ыңгайлуулугунда. Анын берилген учурда жеңил-желпи жана оор иштерге колдонууга мүмкүн. Мисалы, эмне үчүн мен муну мындай кылам? Койку кайкы кылбайм. Себеби бул малдын терисин жирегенге адан оңтойлуу да, бойлобойт да, жиреген оңтойлуу. Ушун бар эзиктелет да, турмуш өзү айтат экен. Канайбек ата бычак жасаардан мурда 30 жылда ээр чабып келген. Эминтип жаштын мизи кете баштаганда башка өнөргө өтүп турган кези. Денеге дем берген эмгегиң болсо, адам ээринбейт тура. Ананда эзелкинин этегин улап, унутулуп бараткан улуу мурасты жандандырып, өзүнүн өнөрү менен өзгөлөргө өрнөк болуп отурган атага бир гана амандык тилеп, алкышыбызды айтабыз. Өткөн ата-бабалардын өнөрү минтип жанданып баратканы жакшы жаңылык. Бирок улуттук курал-жарактардын жасалышынын түпкү ыкмасы жоголуп кеткендиги бир аз ойго салчудай. Анткени менен учубуз кур эмес. Дегеним келечектен өз кезегин күткөн жаштарыбыз да бар. Алыскы Актала районунун Чолок айылында мектепте атайын ачылган ийрим бар. Анда мектеп окуучулары сабактан тышкары чогулуп, өз алынча өнөрлөрүн арттырып келет. Аларды баштап багыт берген атайын деле мугалим жок. Мисалы, физика же биологиядан өткөн темаларын окуучулар практикалык жактан ишке ашырышат. Өз алынча өнөрлөрүн өркүндөткөндөр тууралуу кийинки сюжеттен көрө аласыздар. Актала районунун Чолок айылы. Күн кечте мектепте сабактар бүткөн маал. Үйгө кетерде дагы бир жолу ойноп алыш керек. Окуучулардын адаттагы анты ушундай. Бирок бул учурда сабактан кийин да кетпей, билим кезегин уланткандар бар. Сабактар бүткөн соң кызуу талкуу жүргүзүп жаткандардын табышы мектептин физика бөлмөсүнө жаңырып турат. Ичиндегилер атайын ийримдин мүчөлөрү. Мында 7-8 класстын окуучулары. Булардын физика бөлмөдө отурган себеби бул сабактын өткөндөрүн окуучулар практикалык жактан ишке ашырышат. Мисалы, оюнчу унаалардын парта үстүнө зуулдап жатканда, өз ара кыймылга келүү күчү боюнча өтүлгөн темадан ошентип керектен чыккан кыймылсыз унаа мында кыймылын таап отурат. Бул трактор ойнолбой алган, керекке чыгып калган неме болчу. Анан мен өзүм бул немелерине буларды тагып, буларды бекитип, анан буларына DVD-нин моторлорун тагып, эки аны.
анан булардын минус плюстарын келтирип, анан экөөнү бирдей айлангандай кылып жасадым. Мурда жөнөкөй эле 4 дөңгөлөктүү унаа кол менен кыймылга келсе, эминтип ага дивиденин мотору кошулуп, энергия булагы ток менен. Фонариктердин минус плюстарын аныктап алып ошол аркылуу бул мотордун минус плюсун аныктайбыз. Анан бул эки фонарикти батарейка башкарабыз. Ошондо анын минус плюсу аныкталат. Анан ошол аркылуу мотордун минустарын ошол могу эки фонариктин минустарына кошуп, бул мотордун плюстарын ушул фонариктердин плюстарына кошуп, анан ошол жалпы буга кошуп туруп анан токко сайганда эки фонарик күйөт, анан бул алдыга жылат да. Дөңгөлөк кыймылга келет турбайбы? Мына бул ремен, бул мындай жерине бириктирип, мына мотор жер чимирилгенде дөңгөлөктү чимирип турат. Бул ылдам чимирилгенде дөңгөлөк да ушундай ылдам чимирилет. Окуучулардын ойлоп тапканы биринен бири өтөт. Бул унаалар ток менен түз эле кыймылга келсе, ал эми Айдардын унаасынын башкаларынан айырмасы бардык жакка бурулат. Эме тракторду жасадым, бурулуучу. Алдыга артка бурулуп да жүрөт. Бирок мунун өзүң ойлоп таптың да каркасын, э? Ооба. Каркасы өзү. Анан бурулганда кандай болуп бурулат? Бурулганда экөөнү батарейкага кошуп, муну эми ошо ар дайым эле кыймылга келгенде оңго солго урганда мындай кол менен алмаштырганда пульт менен алмаштырып койсо болобу? Ооба. Ойлоп табылгандардын арасында бир гана моторлуу унаа эмес, келечекте дыйкандарга пайдасы тийчүсү да бар. Бул чакан табылга Аскатка таандык. Анын бул ойлоп табуусу адамдын көзөмөлү жок эле, өсүмдүктөрдүн бардык түрүн сугарууга багытталган. Буну баклажкага деген атайын жана капельницанын немесин буга чаптап неметип койдум. Суу келгенде мунун ичине суу куюп туруп неметебиз. Суу куйганда бул могул жеринен кой бергенде бул жерден токтотуп койсо да болот, мындай. Токтотуп койсо болот. Анан кайра иштетип туруп неметкенде, иштеткенде мындайынан суу келет. Бияка суу толуп турат. Муну дагы бат-баттан суу келгенде аябай бат ичине суу толуп турмакта, анан чачырап турмак, тынбай. Ошондо чачыраганда кандай чачырайт азыр? Мына көп жерге чачырайт, мындан чоңураган жасаса да болот. Адамдар азыр көбүнчө эле тоодон келген сууларды буруп, арыктар менен буруп келет. Андан көрө үйгө эле отуруп, анан жазап чыгып, бир күндө жазап чыгып, анан кайра шлангы немеден, суу аккан жерден шлангын сайып келип, анан үстүнө мындай неметип койсо болот. Мындай үстүнөн куюлуп тургандай кылып туруп неметип койсо, анан бат-баттан толуп, бат-баттан чачырап турат да, эч ким кереги жок да буга. Өз алдынча ирим түзүп алган окуучулар ара тоодо ушинтип чогулушуп, жасаган нерселери менен бөлүшүп, кем каржы жерлерин толуктап турушат. Алардын башкы аракети ойлоп табуучулук боюнча өткөрүлгөн кароо сынактарга катышуу. Мисалы, мына ул сугаруу механизми Нарында өткөн сынакта биринчи орунду багындарган экен. Азыртадан эле өз жолун аныктап алган окуучулар келечекте техникалык билимге ээ болууну максат кылышууда. Демек, кезек күткөн келечек ээлери элибиздин эртең үчүн үмүт берип турган чагы. Келечек жаштардын колунда деп ар дайым ишенимди айтып келебиз. Албетте, айтылган сөздүн дагы өз чындыгы бар. Анткени үмүттүн үлүшүн алгандардын аракети бул. Ушун менен биздин айылдагылар тууралуу сөзүбүз аягына чыгып барат. Эгерде сиздердин айылыңыздарда дагы таланттуу адамдар же чечилбеген көйгөйлөр, адилетсиз жагдайлар болсо, экрандагы номерлер аркылуу бизге байланышсаңыздар болот. Кийинки жумадан көрүшкөнчө аман туруңуздар, кечиңиздер кууна кылансын.